Аймактын дотациядан чыкканы элдин турмушуну жакшыртууга шарт түзүүдө. Мал чарбачылыгы жайыттын кеңейишин жана тоюттун сапатын талап кылат. Бордушторго ак өргө. Татаал кыркатоолорду кочагына алган жол. Алай районунун Талды суу айылы 1978 жылы Сарымоғол совхозу болуп түзүлүп, 1996 жылы Талдык суу айыл өкмөтү болуп уюшулган. Аймак облустун борборунан 230 чакырым алыстыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Кыш мезгили 7-8 айды камтыйт. Элетте 190 түтүн жайгашып, 800дөн ашуун калк бар. Алай районунун акыркы айылдарына болгон сапар улуу жибек жолу аркылуу өтөт. Асман тиреген тоолордун арасындагы Ош Алай жана Чоң Алай жолу эл аралык маанидеги экономикалык таасирди камтыйт. Кытай, Тажикстан өлкөсү менен байланыштырат. Оч кайры көрүнбөгөн татаал жол 1931 жылдан 1934 жылдары курулган. Жалпы аралыгы Ош шаарына чейин 355 чакырымды түзөт. Негизги ашуу катары саналган Талдык. Памир тоолорундагы Талдык ашуусу Алай кырка тоолорунун жоон борунда. Жол 12 айланма аркылуу көтөрүлөт. Ашуунун чокусунда жаш балдарды кезиктиресиң. Мезгилге карап кымыз, кийгот жана карагат жүргүнчүлөргө сатат. Телеканалынын аймакты көздөй программасынын бул жолку сапары алыскы Алай районунун тоолуу айылдарында. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул өлкөдөгү катаал жана белгилүү Талдык ашуусу деңиз деңгээлинен 3615 метр бийиктиктен орун алган. Талдык ашуусунан түшкөн соң эки коңшу өлкөнү бириктирген Сары Таш айылы, андан кийинки эле Арча булак жана Талды суу. Алыскы аймактарда жашаган элеттиктерди социалдык объектилер менен камсыз кылуу негизги аракет. Айыл өкмөттүн дотациядан чыкканы элдин турмушун жакшыртууга шарт түзүүдө. Алай районунун Талды суу айылы өз казынасынан калк муктаждыгына жараша социалдык мекемелерди пайдаланууга берип келет. Аракет аймак дотациядан чыккандан кийин колго алынган. Айтсак, бул спорт комплекс 9 миллион сомдон ашуун каражатка курулуп бүттү. Спорт имаратында бардык шарт каралып, айыл жаштарын сергек жашоого тартууга мүмкүнчүлүк ачылды. Учурда жуунуучу жайы жана отканасынын курулушу жүрүүдө. Бул мезгилге чейин спорт имараты болгон эмес. Түрдүү спорттук оюндарга кызыган жаштар айылдын четине атайын шаймандарды орнотуп күч сынап келишкен. Жакындан бүткөн нерсебиз ушул спорт залыбыз бүтүп атат. 9 миллион акча каралган өкмөттүн эсебинен. Буга чейин мектебибиз бүткөн, пабыбыз бүткөн, көпүрө бүткөн. Эми жакшы өзүбүздүн бюджеттен каралган нерселер жакшы, аябай жакшы болуп атат. Жашоосу көбүнчө ушул өзүнүн алигиндай аркылуу иштер менен эмгектенишет. Көбүнчө мал чарба кармайбыз да, бизчи мал кармайбыз да, жылкы, уй, кой дегендей. Анан кыштын күнү кичине мына көмүр кенибиз бар. Ушуга барып балдар эмгек кылат. Ошентишет, анан башка көп эле адамдар ушул жерде немеде иштейт, мектепте иштешет, детсадта иштешет, паптайм алиги иштебеген семьядан бир 5-10 эле семья бар, калганы. Бизде эми бул чакан айыл болгонубуз менен биздин проблема чечилген. Мисалы мына өзгө жайлоого өтөбүз дегенсек көпүрөбүз бар, пабыбыз бар, детсадыбыз бар, мектебибиз бар, спорт залыбыз бар. Таза суубуз бар, эми таза суун дагы эми алигинде реконструкция кылышыбыз керек да. Тоолуу дээрлик 8 ай кыш мезгилин камтыган айылда жашылча жемиш тургай бак дарактар өспөйт. Табигаттын катаалдыгынан улам элеттиктер мал чарбачылыгы жана көмүр кенинде тиричилик өткөрөт. Андыктан жайытты сактоо жана тоют камдоо көйгөйү бар. Эл аралык уюмдардын көмөгү менен жайыт боюнча ири долбоор ишке ашкан. Жергиликтүүлөрдүн салымы жана эл аралык уюмдардын эсебинен 247 гектар жер аянты тосулуп, малга тоют камдоого иштетилүүдө. 3 чакырым алыстыктан суу тартылып, жалпы 5 миллион 200 миң каражат сарпталган. Тоют жана жайыт маселеси жолго коюлгандыктан элеттиктер мал жандыкты көбөйтүүнүн гана үстүндө. Чет элдик донорлор менен иштешип атабыз. Мына биз Талды суу Арча булак айылына
4 километр жерге жайыт тостук. 3 километр жерге булактардан чогултуп суу чыгардык. Али жайыт сугарып элге топтоо боюнча. Мына мурун бош жаткан жер азыр иш менен камсыз болуп калды. Бардыгы жакшы. Арыштын эсебинен бизде көп пайда ошол жактан болду да. Арыштан 2 трактор алдык. Бир фронтальный погрузчик алдык чоңундан, 3 тонналыктан. Одан кийин бир экскаватор трактор алдык. Азыр 2 тракторубуз бар. Жайыттардын жолун, каналдарды, арыкта суу бурган жерлерди бардыгын ошолор менен оңдоп, азыр биз мына 247 гектар жерди тостук. Кайракы жер болгон мурун. Ошо жерде мурун ошу тоют алынган эмес. Эч тоют алынбай эле малды кирип жеп, эчтеке алынбай, мына быйыл, мына былтыр 2 жылдан бери эл ошону менен иштеп, азыр спаржа айдап атат, арпа айдап атат, бизде дан пишпайт. Болгону чөпкө гана иштейбиз. Мал чарбачылыгы ушул биздин эң негизгибиз мал чарба. Башка эчтекебиз жок. Жайыттын инфраструктурасын жакшыртуу жана тоюттун сапатын арттыруу долбоору 4 жылдан бери иштеп келет. Алыскы кыштоолоодо чабандардын коопсуздугу үчүн атайын техникалар алынып, кышкысын кар сүрсү, жайкысын курулуш тармагына иштетилет. Бул айылга дагы бир трактор жана экскаватор алынган. Малдарга сапаттуу жайыттарды камсыздоо боюнча бир топ иш-чараларды алып барып атат. Жалпысынан айтканыбызда биз жайыттардын жолдорун оңдоо, жайытты алыскы жайыттарга баягы чабандарды жеткирүү максатында атайын спецтехникаларды алганбыз жолдорун оңдоо боюнча. Андан тышкары убагында сапаттуу доюттарды даярдоо боюнча айыл чарба техникаларын алганбыз. Жайыттарга каналдарды чыгарыш үчүн атайын спецтехника экскаваторларды сатып алганбыз. Андан сырткары биз алыскы жайыттар, пайдаланылбай турган жайыттарга көпүрөлөрдү салып, ошол жактарда малдардын жакшы оттошуна, семиришине камсыздоо максатында ал жактарга биз бир топ мал ичүүчү сууларды, лотокторду, каптаждарды чыгарганбыз. Андан тышкары биз мына биздин программа жеке ветврачтардан колдоо максатында иш алып барат. Биз атап айтсак, ушу жеке ветврачтарга дагы ар бир жайыт комитетте 2ден жеке ветврачка мотоцикл жана атайын жабдыктарды бергенбиз. Алар менен биргеликте бүгүнкү күндө биз ар бир жайыт комитеттерге баягы малдын ден соолугун камсыздоо максатында малды бышуучу кубкаларды дагы куруп берип жатабыз бүгүнкү күндө. Аймак өз казынасынан 3 калк кызматындагы мамлекеттик мекемени ишке берүүдө. Анда ФАП 200 орундуу мектеп дагы бар. Калк саламаттыгын камсыздоо үчүн жаңы ФАП кызмат кылууда. Пандемияны эске алуу менен дары-дармектер жана алгачкы жардам берүүдөгү медициналык жабдыктар бар. 4 медайым эмгектенет. Өлкөдөгү алыскы айылдарда медицина мекемесин куруу үчүн каражат дагы бөлүнгөн. Гүлмира Көчкөнова эмкананын дарыгери айылда илдет менен жабыркагандар катталбаганын жана эл ооруга жоопкерчиликтүү мамиле жасаганын белгилейт. Учурда жаш балдар вакцина алып, 10 кош бойлуу аял каттоодо. Жергиликтүү бюджеттен буга чейин эски Акшар жолу менен эмканада иштеп жүргөмүн. Ал жерде бир 15 жылдай отурдум. Азыркы бул Арчабулак айылында калктын саны 465, 1 жашка чейинки балдардын саны 15, кош бойлуу аялдар азыр 10. Балдардын 1 жашка чейинки эмдөөсүн ушул эле эмканада жасайбыз. Ал эми 2 жаштан 6 жашка чейин 2 жаш, 6 жаш эмдөөлөрдү өзүбүздүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда талдык сууда жасалат. Себеби дегенде вакцинди расходтошубуз керек да. Биздин население аз болгондуктан, мисалы АКДСте 1 бала болуп калышы мүмкүн же 2 бала болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жасалат. Кореялыктар менен, кореялыктардын койка уюму менен иштешип,
30 пилоттук айылдын ичине кирип калганбыз. Анан былтыркы жылы ушу айылыбыздагы Салтанат Омаркожаева атындагы орто мектебинин чатырчасын жаптырып бердик. Койкой уюму бизге 1.742.500 сом бюджетинен бөлүп берди. Анан айыл өкмөттөн 60.000 кошумча салым болду. Анан жалпы элдик салым 40.100 сом болду. Ошо менен былтыркы жылы ушул мектептин чатырчасын жаап бүттүк. Анан буюрса быйылкы жылы биринчи этабын жыйынтыктоонун алдында турабыз. Буюрса экинчи этабында айылыбызда дагы бир эски объекти бар, каралбай калып кеткен союз малынан. Ошону оңдоп түзөп бир айылдагы иштебеген кыз келиндерге швейный цех ачып берсекпи деп экинчи этапты ошол планды коюп атабыз. Айылыбызда ички миграцияга кеткендер көп. Эми бизде мына айылда жумуш аз болгон үчүн эми бири 2-3 эле 5-6 эме иштейт, организация эле иштейт. Анан калган көпчүлүк эл иши жок, үйдө отурушат. Анан көбүнчө шаарга барып иштеп жүрүшөт. Анан эми биз кичине болсо да кошумча кылып ушу швейный цех ачып алсак, үйдө отурган кыз келиндер иштесе өздөрүнүн каржысына деле, үй бүлөлүк каржысына деле, анан эми кечке үйдө отурбай өздөрүн алаксытканга деле жакшы болот деп ушуну тандап атабыз. Талдык суу айылы көмүр кендердин салыгынан улам дотациядан чыккан. Жылдык бюджети 23 миллионду түзөт. 2 айылдан туруп ар жылы элдин муктаждыгына жараша жаңы курулуштардын долбоору иштелет. Негизги салык төлөөчү катары Перети Коол ишканасынан түшөт. Эл ден соолугуна кепилдик берген таза суу көйгөйү эч ак эле чечилген. Дотациядан негизинен Пертукал көмүр кенинин налогтордун эсебинен чыкканбыз. Былтыркы 2019 жылкы бюджетибизде 19 миллион 468 миң акча каражаты түшкөн. Ошонун негизинде жалпы ошол 14-жылдан бери социалдык объектилердин дээрлик бардыгы курулуп бүттү десем болот. Бир гана ушу проблемабыз мына өзүңүздөр көргөн келе жаткандагы жолдун асфальты гана калды да. Жанакы мурдак айылда көргөндөй ал жердеги айылда бардык шарттар, мектеп жаңы болгон, ФАП жаңы, спорт зал жаңы түштү, бала бакча, таза суу бардыгы өз ордунда жасалды да, өз убагында. Анан бул айылга Куда кааласа мына конторубуз жаңы түшкөн. Таза суу боюнча быйылкы жылы бизде өзү негизинен азыр 90% элдер таза суу менен камсыз болгон айылда. Анан бирок мындай курулушу бир аз начар болгон үчүн капиталдык ремонтторго муктаж. Аз сапа фонду менен быйылкы жылы аракеттер жасадык эле, мына карантинге жараша бир аз токтоп турат азыр. Улуу Памирден көчүрүлүп келген бордуштор үчүн төптөлүп жаткан конуш дагы ушул айылда. Ар бир үй 4 бөлмөдөн туруп, жылытуучу системасы жана заманбап эмеректери каралган. Иштин ыргагы илгерилеп белгиленген мөөнөттөн алдын бүткөрүү мерчемделүүдө. Жаңы төптөлгөн конуш айылдын ичинен орун алган. Ар бир үйгө мамлекеттик казынадан 1 миллион 700 миң бөлүнгөн. Бул бордоштор үчүн курулушту биз ушул жылдын майдын 15-20-ларында баштаганбыз. Мына Куда кааласа азыркы учурда ушул акыбалга келтирип бүтөргө бир 10-15% калды. Дагы биз бүтөрө турган жумуштарыбыз бар бул жерде. Бул жерге ар бир үйгө бирден туалет, көмүр каназы менен. Ошондой эле сырткы
немелери жолду курулушун бүтөрүшүбүз керек. Жолду наркы чоң жолго апарып улап бүтөрүп, өзүнчө бир көчө болуш керек бул. Андан кийин электромамычаларын орнотуп, анын үстүнө прожекторлорду орнотуп, жаркыратып бүтөрүп бергенге Кудай кааласа аракет кылабыз. Ал эми финансылык жагына кайрылсак 3 миллиондон каралган болсо сметалык баазы бул үйлөргө. Биз тендерде 1 миллион 700 миңдин таяк баягында утуп. Фамилиялык кыргыздар үчүн курулуп жаткан 7 үй аяктап калды. Турак жайы үчүн айыл өкмөттөн 1 гектар 30 соток жер бөлүнгөн. Мындан тышкары дагы 4 үй курулушу күтүлүүдө. Ар бир үйдүн өзүнүн даратканасы жана короо жайы бар. Конушка жаңы көчө түптөлүп, жарыктандыруу системасы орнотулат. 2 жыл алдын Нарын шаарына көчүрүлүп келген фамилияликтердин бул айылга отурукташуусу белгиленген. Учурда кошумча 4 үйгө тендер жарыяланган. 8 ай мурун Улуу Памирден 12 үй бүлө алынып келинген. Алар 7 чакырым алыстыктагы коңшу Сарымогул айылында күн кечирүүдө. Бул үйлөрдүн курулуштун ичин кирип көрдүк. Кире бериш жерде 4 бөлмөдөн турат өзү. Бул жер коридору, бул тарабында кухня. Кухняда котельный бар. Толугу менен паровой отоплениеде жылыйт, ысыйт. Бул жагында мейманканасы. Бул жагында эс алуучу жайы детский деп да койсок болот. Тигил тарабында эс алуучу спальня бар бул тарабында. Ушу менен айтканда керектүү 64 метр квадрат ичи, тазасы, дуалдан сырткаркысы. Бүтүп алында турабыз. Эми сентябрдын 10-15-терине чейин бүткөнгө аракет кылып, отделочный жумуштар калды. Мына паровой жумуштары бүтүп баратат. Эртең электриктер кезеп, пол монтаж кылып, иштерин бүткөрөт. Эртең бир сүйүнкү кылына турган жумуштар мындан кийин шпаклевка тартабыз. Шпаклевканын үстүнөн водоэмиссионный краска берилет 2 сыйра. Ички эшик дерезелер коюлат бардыгы. Баягы заманбап кылып туруп бүтөп бергенге аракет кылабыз Кудай кааласа. Бул аймак райондун алдыңкы айылдарынын бири. Мамлекеттин колдоосу жана эл демилгеси элеттин өнүгүшүн камсыздады.